Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен бул жанакы жогорку кеңештеги талкууга көңүл бурайын деп калдым эле. Ичим аябай момундай каным чуркап башыма чейин жетип кетти. Бул депутат Гүлшат деген айым дегенден да коркуп атам ошо катындан. Ачык эле айтайынчы, катын деп. Бул кыргыз элинин душманы болуп атпайбы? Ушу же кыргызча билбесе, кантип алган, кайсы партия алган буну? Бир ойлонбойсуңар ботом, кайсы келесе ошондой катынды ошол жака апарып таштап койгон. Кыргызга душман коюп атса ошончо башкалар бар көтөрүп колун. Ошол жанакы проектти алып атат да. Сөздүн эркини болот да ботом. Өзүнүн ой пикирин айтат элдер. Момундай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Эчтеке сүйлөбөйт, өзүнчө эле кыйын. Акчасы толтура экен. Ошол жака барып отурду. Кыргыз элине залакас тийди. Эгер кыргызча билбесе, кыргыздын тарыхын билбесе, санжырасын, салтын, наркын, насилин, үрп адатын билбеген катындарды эмне кыласыңар ошол жака апарып? Бул жүрөккө ооруп атат момундай катындарды көргөн сайын. Же кыргызча сүйлөбөй, эки сөздү кошпогондорду эмне үчүн алды? Кайсы партия алды ошону? Уялбай, тыйынына асылып, ошонун тыйынын алды дагы анан парт билет берип койду тияка. Ме кой, отур аны сүйлөй бер деп коюп. Кичине уялсаңар боло. Кыргыздын өзүнүн ички жан дүйнөсүнө демократия бар. Туураны туура дейт, чындыкты чын дейт. Акты караны билген кишилер да. Ушундай маңкурт катынды ошол жака апарып коюп туруп, бүт кыргыз элинин ызы чуу кылып атат. Бизде деген бар да деген, свобода слова деген бар да. Ошол аял менен жолуп айтыш керек экен, кыргызча жооп берчи. Билбесең эмне кылып жүрөсүң Кыргызстанда? Эмне кылып жүрөсүң Кыргызчаны? Ошо Гүлшат деген аял мага чыксынчы ботом. Уят эмеспи? Күйөөсү каякта? Күйөөсү үйрөттү беле бияка? Же күйөөсү башка улуттан болсо, ошол улуттун тили менен сүйлөп кетпейби башка жака? Эмне үчүн парламентке ушу кыргыз тилин, ушу Манас атабыздын түп көзөгүн, тарыхын, санжыраларды билбеген аялдар барып отуруп бизди башкарыш керек? Түпкүлү кыргызды, мамлекетти түптөйбүз деп атабыз. Кыргыз эли деп жүрөбүз. Момундай маңкурттарды алып келип алып туруп, бүт барын бузду да. Карачы, парламентте 5-6 эле киши элдин камын коргоп ошол жерде жанталашып атат, калганы отурат, дудуктай болуп отурат да, колдорун көтөрүп коюп ошону алыш керек деп. Бул уят нерсе деп отом. Жана Гүлшат деген аял каяктан келген көрбөптүрбүз деп отом. Бир суроонун бирөөсү айтса кайсы айтып, бул күйөөсүн месин чагып бүткөн болсо керек, та деп берип. Кетсин, ошондой мокочолордон арылалы коюп отом. Кыргызстан тазалансын. Жаңы жаш улан кыргыздар келсин, жаш улан, жаш канча деген акылдуу жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Ошолор турсун, кыргыздын, биздин элибиздин камын көргөн гана, таза, эр жүрөктүү, тайманбастан кыргызды даңазалап, кыргыз улутум, Манас атабыздын урпактарыбыз деп, ошолорду даңазалабайбы? Каяктагы мокочолордун баары үйүлүп алган дагы ошол жерде жүрөт дагы эле, кыргызга залака тийгизип. Кыргыз элим айткылачы ошону, кетсинби, көчүп кетсин, каяка көчсө ошол жака көчсүн. Мен бул аялды сөккөн жокмун, бирок чын ички дүйнөмдөгү өзүмдүн пикиримди айтып атам. Келип тиякта турат, орусчадан башка эчтекени билбейт экен. Анан мен бир карындашым ооруп калды, анан давлениеси көтөрдү деп. Бүт элдин баарынын давлениесин көтөрдүңөр силер.